поштасы данныйлары, бул жерде каналдарды кандай коебуз, ошол боюнча документтери кандай кылабыз, ошол боюнча. Так, бул жерде дагы кытайча билбейт экен, тилге каршы кытайча жазып турат. Эки петличка, жакшы эле көрүнүп атат. Эки петличка, бир звуковой переходник. Звуковой переходник болуш керек. Бул деген камерага уласаңыз болот, телефонго уласаңыз болот. Бул наушникке түшө турган жери. Бул болсо, бул жагы петличканын өзүнө түшөт. Ал эми бул жагын сиз өзүңүздүн камераңызга сайсаңыз болот. Азыр буну алабыз. Так, дагы эмнелер бар экен көрөлүм. Мына микрофон эң керек бизге. Микрофон. Удобный кылып кыстара турган жери. Бул звук шум бербей турганысы. Бул жагым болсо, петличканын жагына саясыз. Готовый, даяр. Алсаңыз интервьюга. Вроде нормально. Петличка. Баса буну мындай ачабыз, мунун эки жерин басабыз. Бул жерге өз батарейка салабыз. Батарейка. Салгандан кийин кнопканы басабыз. То есть буну баспайбыз. Азыр камерага кылайбыз, андан соң силерге кандай звук алып бергенин көрсөтүп беребиз. Камерага ошо турган жери звуковой переходникти могул жерге коюп камерага улайбыз азыр. Анан шоу көрөбүз баарын. Атайын мен шум жакка чыктым, кандай көрүнөт бул жактар билбейм. Микрофон текшериш үчүн. Если кааласаңыздар бул ссылкага кириңиздер. Азыр мен алысыраак расстоянияга барайын. Так. Негизинен бул 60 метрге чейин тартыш керек. Азыр ал жактан кандай көрүнүп атканын билбейм. Бирок бул жактарда расстояние жакшы эле алыш керек. Если кааласаңар ушундайды заказ берем десеңер, астына ссылкага коюп коебуз. Ал жерге киргиңиздер, жазыңыздар. Биздин каналга катталыңыздар. Биз бул микрофон жөнүндө гана обзорун кылдык. Биз буйруса бүтүн Кыргызстан боюнча разбор кылайын пландарыбыз бар. Буйруса ал жакта кызыктуу окуяларды көрүш үчүн албетте биздин каналга подписка кылып, лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар.